3 июнда Бишкектин 1-Май райондук соту Кой-Таш иши Бишкек жылуу электр борборундагы жана Дастан ишканасындагы коррупция боюнча бириктирилген ишти карап өкүм чыгарды. Башка айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, сыртынан 11 жыл 6 айга камоо чечими чыкты. Суд приговорил Атамбаева Алмазбека Шаршеновича признать виновным в совершении. Атамбаев Алмазбек Шаршеновичти кылмыштар боюнча күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо, мамлекеттик сыйлыктарынан алуу, куралга байланышкан иштер менен алектенүүгө тыюу салуу жана 3 жылга чейин мамлекеттик кызматтарды аркалоого тыюу салуу менен бирге 11 жыл 6 айга эркинен ажыратууга өкүм кылат. Ал жазасын жалпы режимдеги абакта өтөсүн. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов менен экс-депутат Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айдан жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айдан эркинен ажыратылып, сот залынан камакка алынды. Атамбаевдин тарапташы буга чейин камакта болуп келген Фархат Баабиевке 5 жыл 6 ай жаза чегерилди. Ну, наверное, очень сильно хотят меня наказать. Мени кимдир бирөө кайсы бир нерсе үчүн катуу жазалагысы келип жатат окшойт. Аялдардын ичинен мени гана жазалап, пробацияны жаза мөөнөткө алмаштырып коюшту. Бул нонсенс, бул буйрутма, бул жөн гана опуза сот болду. Бул саясий заказ болду. Азыркы авторитардык режим мени дагы түрмөдө кармайлы деп чечти. Мен бул менен макул эмесмин. Колумдан келишинче мыйзамдын чегинде күрөшөбүз. Калган убакыт көргөзөт. Мен түрмөдөн коркпойм. Түрмөгө жатып жүргөн киши мен түрмө менен мени коркута алышпайт. Не oldu? Айыпталуучулар Канат Сагынбаев, Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Мейирбек Мискенбаев жана башкалар 3 жылдан 5 жылга чейин пробациялык көзөмөл түрүндөгү жаза алышты. Калган айыпталуучуларга мөөнөтү өттү деген негизде жаза чегерилген жок. Айыпталуучулардын адвокаттары соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанышаарын билдирди. Бардык спецназдар 6 киши калып калган кишилер бардыгы айтып атат. Ирина бизге жардам берген. Эч кандай бизди заложникке кармаган эмес. Эшик ачык болчу, наоборот, кайра бизге медициналык кызматкерлерди алып келген, чыгаранга аракет кылган депчи, бирок сот күнөөлүү деп табып келатат. Күнөөлүү деп табып кеткенде дагы анан камап коюп атат. Камабаш керек болчу, ошол бул негизи гумандуу эмес чечим болду. Мыйзамсыз чечим болду. Биз албетте бул чечимди даттанабыз, бул чечимге карата. Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган. Ал 2019 жылы Батукаев иши боюнча Кой-Таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 225 адам жабыркаган. 2020 жылы сот бул иш боюнча Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыраткан. Иш кийин кайра каралып, 2023 жылы февралда ал абактан бошотулган жана дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери ал өлкөгө кайтып келелек. Международная организация уже расценивали Эл аралык уюмдар Кой-Таш окуясын адамгерчиликке каршы окуя катары баалашкан. Албетте, бүгүнкү чечим бизди таң калтырып жатат. Ошол эле маалда биз мунун артында эмне турганын түшүнүп жатабыз. Мунун баары саясий оюн, басым кылуунун айласы. Конечно же, это судилище, это политическая игра. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча быйыл 17 апрелде 1-Май райондук соту өкүм чыгарган. Сот ал боюнча мурдагы президентти күнөөлүү деп тапкан, бирок мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза чегерген эмес. Эрнест Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.